балдар, анда азыр бардыгыбыз көзүбүздү жумуп, музыка угабыз. Жана элестетип музыка угабыз. Келгиле, баарыбыз көзүбүздү жумалы. Эжеке музыка коюп койсоңуз. Gözüstü cumalı elestetiz. Aman ağa gözüstü cumalı elestetiz. Kırmızı. Kana bada elmeyen elestettiniz. Чымчык сайратқан. Жақшы. Қайсыл мезгилде ойлойсуң, Шернияз? Жаз мезгиле, азаматсың, жақшы. Балдар, азыр қайсыл мезгил? Айназир? Жаз мезгили. Жаз мезгилинин қайсыл айы? Алтын ай? Апрель айы. Апрель айынын қайсыл күнү бүгүнчү? 14 апрель же болбосо Чыңкыран айынын 14-ü. Балдар, силер жыл жананын 4 тууганы деген жомокту билесиңерби? Билесиңер? Мына силер ошол боюнча топко бөлүнүп алыңар. Жыл, анан 4 мезгил. Кыш, жаз, күз, жай болуп 4 топко бөлүндүк, Эми балдар, силер менен азыр баалоо доскасын илип алабыз. Мынакей балдар. Бул мамалак. Мамалактар балды аябай жакшы көрөт балдар, Биз аарыларга жардам беришибиз керек. Антпесек мамалак бал челектен бир да балды калтырбай баарын ичип салат. Ошондуктан аарыларга жардам бериш үчүн балдар, силер бүгүнкү сабакка жакшы катышып, анан оюңарды так туура айтып берсеңер, бирден бал челек аласыңар жана аарыларга жардам бере аласыңар. Макулбу? Жакшы балдар. Андай болсо, бүгүнкү балдар, анда эмне үчүн жалганча аюу болуп калганын билгиңер келеби? Анда Койкеловдун жалганча аюу аттуу чыгармасына конокко чакырабыз. Конокко кош келгиле балдар. Андай болсо, бүгүнкү өтө турган темабыз жалганчы аюу. Бүгүнкү темабыздын аты жалганчы аюу. Жалганчы аюуны автору, бул чыгарманын автору Койкелов. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты мына ушул чыгарманын мазмунун түшүнүп, жана өз оюңар менен элестетип айта алсаңар, анда сабагыбыз максатына жетет. Жана силер эң жакшы деген бааларды аласыңар. Макулбу? Анда баштадык балдар, кандай токой жаныбарларын билесиңер? Айжана айтып кой. Арстан. Жакшы, азаматсың дагы? Жакшы. Азаматсың, келе кой, бир бал челек куткарып аласың. Жакшы балдар. Анда бул сүрөттү карагылачы. Эже сүрөттү карап койсоң. Бир бал челекти алабыз. Мына бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Шернияз? Аю менен. Аю менен үкө эмне кылып жатат? Аюнун тишини. Аюнун тишин көрүп жатабы? Дагы кимде кандай ой бар? Альбин айта кой. Зухра аюну дарылап жатат. Азаматсың, жакшы. Дагы Зухра? Аю балды көп жеген үчүн тиши ооруп доктурга барат. Сен айтчы ошондо, азаматсың, жакшы балдар. Анда азыр окуя кандай болот деп ойлойсуңар? Мындан ары окуя кандай уланат деп ойлойсуңар? Мына аю тишин дарылап деп атасыңар, же болбосо балды көп жеп ооруп калды деп атасыңар. Эми окуя кандай уланат? Акберме? Мындан ары кандай окуя болот деп ойлойсуң? Аю кайра корткондон качып кетет. Дагы жакшы азаматсың, Денис. Аю болсо тиши ооругандыктан доктурга барып дарыланып, экинчи балды көп жебей калат. Азаматсың, сен айтчы ошондо, жакшы. Азыр биз сабакты баштаганда, окуп баштаганда мындан ары чыгарма кандай болгонун жана кимиңердин болжолуңар туура келгенин билебиз балдар. Жакшы. Азыр мындай кылабыз балдар. Тыным менен окуйбуз.
түшүнгөнүбүздү айтып беребиз. Апасы арбалы? Келин алмай, жалганчы аюуну ачып, биринчи тынымды окуй кой. Жалганчы аю. Bir кезде hayvanаттардын бардыгы бир тууган экен. Алардын бир гана энеси тарбиялоочу. Алтынай 1 мүнөт койдук. Балдар, угуп дагы, көрүп дагы түшүнөбүз, мына Алтынай окуп баратып, жана кандай болуп жатканын экранга көңүл буруп көрүп турабыз. Уланта кой. Тарбиялоочу. Күн сайын балдарга жалгоо болбогула, уурулук кылбагыла деп акыл айтуучу. Анда балдары энеке бардыгы сиз каалагандай болот деп жооп беришчү. Бир гана чоң курсак мамалак жер тиктеп өзүнчө күңкүлдөп коюучу. Буга энеси жана бир туугандары анча маани беришчү эмес. Күндөр өтө берет. Бир туугандар күн санап чоңойот. Буга алардын энеси аябай кубанат. Бардык тартканын алардын оозуна кармайт. Мындан да тезирээк чоңоюшса деп тилейт. Таттуу тамактан кийин балдары дан салып, кубалашып ойногонуна жетине албайт. Бир күнү адаттагыдай эле балдарына кантты санап көрүштүрөт. Мына кыз эки баласына кант жетпей калды. Кант сакталуучу сандыкты кайта аңгарат, бирок издегенин таппайт. Анан айласып кетип, өзүнчө тиешелүү канттын жетпей калган балдарына бөлүп берет. Мамалак болсо билмектен болуп токтоят. Отура, Алтынай жакшы. Кана ким түшүнгөнүн айтып бере алат? Дагы кол көтөрөбүз, балдар. Дениз айта кой. Баары ынтымактуу жашаш деген. Бир кезде болсо, энеси болсо, ар бирөөсүнө ар кандай нерселерди берет экен. Ынтымактуу болгула, жалгоо болбогула, уурулук кылбагыла деп ынтымакка чакырчу экен энеси. Уланта кой. Дагы ким улантат? Кана ак берме. Анан кийин балдары чоңоюшат. Ата-энеси аябай кубанат. Дагы чоңоюшса экен деп тилейт. Анан кийин чоңоюшкандан кийин балдарда кант бөлүштүрүп берет. Эки баласында кант жетпей калат. Анан кийин кант салган сандыкчаны карайт. Караса эчтеке жок экен. Баласы мамалардан болсо туруп калат эчтеке. Азаматсың ак бермет. Эң сонун жооп берди, келе кой. Жакшы кол чап коебуз ак берметке. Эми гана жыл жолундагылар уланта кой сезин. Бара бал жоголуучу болду. Ким мурдап жатат? Эне бушайман болуп күйүп ушат. Мунун чоң себеби бар эле. Ал кимде ким таттууну көп жесе анын тиши орун жакшы билүүчү. Бул тууралуу балдарын чогултуп алда нече жолу айтып берген. Бирок балдарын бири да таттууну мындап жегенин мойнуна албады. Мамалак болсо мындан жүйүнтүп чыгарбады. Азаматсың, отура кой сезин. Кана ким айтат? Алияна. Бара балчыны жоголмак болуп анан кийин энеси айтчу экен. Бийик чыгарып айтасың. Энеси айтчу экен. Эгерде ким балдарды чогултуп, эгерде ким балды уттаса, анын onu öz ele bilmekte айтчу экен. Анан бир мамалак аны мойнуна алып берген. Азаматсың, жакшы. Келе кой Алияна. Анткени балдар, силерде таттууну жакшы көрөсүңөр балдар? Көп жейсиңерби? Жакшы. Тишти таттууну көп жегенде тишиңер ооруду эле? Апаңар айтат силерге көп жегенде таттууну тишиңер ооруп калат деп айтабы? Мына ошентип апасы көп жолу айтып берген экен, Бирок андан мамалак жыйынтык чыгарган жок. Жакшы, кийинки топ жазса окуй кой Алия. Бир күнү уктабай жаткан эне балдарынын бирөө ушулдап ыйлап жатканын угуп калат. Көрсө ал мамалак экен. Таттууну ким оорудап жүргөнүн эне дароо түшүндү.
Algıca diş doktor ülkelip elçitip elesi kelip kaldı. Uyku mamalaktın dişlerin kırırı menen oğlunun sebebin düşündü. Çok gözlerin balgıldatıp başın çaykap durup bunday değil. Sen onu kot çeken mamalak turbaysındı. Anın üstüne kan çekenden keyin dişlerinde cuğbay ekensin. Esi çok mamalak gülözün önüne albay. Hayradan doldurga oroyluğunu. Enesi mamalakın yoruğuna ayabay uyalar. Varından ökünüştüğüsü dişlerin darılatpay kaçıp ketişi oldu. Kırsa mamalak bir gana tattıuğa uğru emes ayabaganday korkok da egen. Doktor. Azamat. Gimay kipera dağı. Nesi var? Bir günü mama enesi oygonsa bağısı ıylatkan eken. Diş doktoru günü elçitip keletken. Sen baldı köp jegen için dişin ağrıyıp deyip. Kalptı jegenden keyin dişinde turbayt ekensin. Esi çok mama bolsa күнөсүн эч моюна албай коет экен. Кайрадан докторго айтып экен. Энеси мамалыктын жолуна аябай чыдабай коет экен. Abdan kapalanады. Жақшы, азаматсың Зухра. Соны жооп берди. Азаматсың, келе кой. Жақшы, кийинкине улантабыз. Гүлсайра окуй. Мамалак болсо доктордон өтө калганыптыр. Мамалак болсо элен докторго дагы алып барат деп үйүнө ошол бойдон келбей коюптур. Кийин мамалак күрсүйгөн таштабай. Мунун дагы бир адаты өтө сопо келет. Көзүнө көрүнгөндүн баарын жечү. Мейли эт, мейли дан, мейли чөптөрдү тамырыбы ага баары бир. Ал эми балдын жытын сезип калса башка тамактарга карап да койбойт. Дароо арулардын аюуга кирет. Арулардын уюгуна кирет, э? Улам берип барды. Колуна тийген балдын бир тамчысын да калтырбай жеп салат. Эч качан жуунбай чириген тиштери сай сөөгүн сыздатып ооруна гана бал жебейин тиштеримди жуун деп бакырат ишим. Имиш. Бакырат эмеш, э? Ал эми тишин ооруганына басууларын менен берген убадасын унутат. Ошондуктан жалганчы деген Жалганчы да экен аю, э? доктор үйкү ушул азыр да коркуп мамалакты түтүп жүрүптүр. Анын тишин сөзсүз дарылаш керек дейт экен. Азаматсың. Келе кой, Денис жооп берип кой. Мамалак болсо эмесин бал жегенин болсо тиштайт деп энесине айтат экен. Бирок анысын кечке унутпайын деп айтат экен да. Көчү бүгүн айтса кайда эле унутат дейт экен. Мамага ыйлап жатканда апасы кимди эшитип келди? Үйкүнү эшитип келди. Жакшы. Бүгүн элчитип келип баласын дарылатты. Баласы болсо эметет. Дарыланчы? Тишин дарылаткан такы өзүнө болсо эметпей коюп, айтпай коюп. Оруңдоду кайра, докторго. Кайра ороңду докторго болсо жаман сүйлөп. Сен болсо көзүнө көрүнгөн нерсени жей берчү экен. Бирок башка тамактардан караганда балды көрүп калса, ошо балдын уюгуна барып балды жечү экен. Тиши ооруп калыш экен. Үйкү болсо, аны болсо күтөт экен. Тиши дагы ооруйт болуш керек да. Жакшы, азаматсың. Жакшы, Денис келе кой. Дагы ким токтоп коет балдар? Денисти ким токтойт? Алияна. Мамалар эмнеден качып кетти?
kişi olup kalıp çıdamay ketip bal kaymak ekinci bal jebeyim dep aytatken anын эртесине анын ал сөзүн унутуп калып эле улам эле бал жеп кеткен үгү болсо аны бүтүп туруп кеткен мамалак келип мага тишин даргатат деп аны улам сайын бүтөрүп кеткен Азаматсың, ең соң жөнсіз Алиянаға беріп қауға. Жақшы батыр, анда сілерге. Демек, мамала бір ғана уыр емес, ал емнекен? Қорқоқ да екен, жалғаншы да екен. Ана, қорқоқ да екен. Сілерді докторға қорқосыңар ма, доктордар? Қорқпайсыңар ма? Азаматсың. Белгілі азыр топлы іштейіз батыр. Бұл сұрауларға топтон чогулуп кеңешип, аны аткарып ойлоштуруп атлаштырасыңар. Demek mamalar meni ügü doktor gelip mamalatты көрүп жаткан жерин аткарып беришет экен кана. Кимдер мамаласыңар? Алияна мамала, бул жакта тарайсың. Гүлсайра үгү доктор экен. Сен тачууну көрүп жеген турбайсыңбы? Анын үстүнө кантарды жегенден кийин тишиңди жубайт экенсиң. Экинчи, бал жебейм. Мамала ороңдойт. Жок, мен бал жеген эмесмин деп ороңдоду да, Канта жеген эмесмин. Мен ууруда эмесмин. Качып алып кетип калды. Азаматсыңар жакшы, бул топко бир бал челек беребиз. Кана кийинки ак бермет келгиле. Мамалактын тиш ооруган учурун көрсөтүп бер. Мамалактын тиш ооруп жаткан учурун көрсөтүп беришет. Кана, мейле кой. Балдар көңүл бурабыз. Ай, тишим. Баба, бал жебейм, экинчи тишим. Азаматсың жакшы. Сен эмне? Сен балды көп жегендиктен тишим ооруп жатат. Дагы бал жебесең тишиң оготер ооруйт. Жакшы, азаматсың. Ак бермет, алып теңер, абдан жакшы жооп бердиңер. Келе кой. Келгиле кийин жыл тоундалар. Келгиле. Энесинин балдарына акыл айткан учурунан ролдошуп аткарып бергиле. Энеси балдарына акыл айткан учурун аткарып берди. Келгиле, барма, келгиле. Келгиле. Башыра балдар. Кана энеси ким экен бул жерде? Энеси сезим, калганы балдар. Ай, мамалар ким болот? Азамат мамалар. Кана бул жакты карап турат, карасың. Балдар көңүл коебуз. Жалпы болбогула, уурулук кылбагыла. Эгерде кимге тартымы көп жесеңер, ошонун атын тиши ооруйт. Мамалак болсо, Мамалак болсо,
Жақшы. Келе ғой, жер балчылық. Жақшы, келгілер. Қыш мезгіліндейлер. Келгілер. Тапшырмайын екен Зухра. Мамалақтың қан туырдаған учурун атып келгілер. Ең соң тапшырмай келгілер. Кел. Даниэль. Қан жана бал уырдап жеген учурун көрсөтүп берет азыр бизге. Қан қайерде болот? Апам қайерге салат қантты? Момундай шкафтардын ичине салабы? Акырын ачып, ана акырын басып. Бир туугандарына көрүнбөй акырын кетип калчу, ошон үчүн кантты ким уурдап жатканын биле алчу эмес. Жакшы, Даниэль, азаматсың, келе кой. Жакшы балдар, эми силер менен үйдөгү суроолорго жооп бересиңер балдар. Үйдөгү суроолор, уну ким уурдап жүргөнүн кантип билди? Күз мезгилине тапшырма, жаз мезгилине мамалактын жүрүм турумун сүрөттөп бергиле. Жана кыш мезгилине мамалак аюу болгондо да эмне үчүн жаман адаттарын таштабады? Жыл мезгилине автор чыгармада эмнени айткысы келди? Кана балдар муну келүүнү айнеге ачылат да үйгө жарып кирет. Суроо, балдарына, апасы балдарына эмнени бакылайт жекен? Апасы балдарына эштеге уурдап бакылайт деп айтат экен. Жакшы. Азамат, суроого туура жооп берди балдар? Кол чаап коёбуз. Балдар, бардыгыбыз бул жака токтотобуз. Кийинки токтоолор. Суроого. Апасы таттыны ким уурдап жүргөнүн кантип билди? Балдар, болду, тапшырма убакыт бүттү. Бардыгыбыз бул жака көңүл бурабыз. Апасы таттыны ким уурдап жүргөнүн кантип билди? Аняна? Апасы кечинде уурдап болгондо балдардын бирөөсү деп жатканын билип калат да, баасын жазып алат. Балдарына айтып бер. Эгер кантты көп жесе, ошону тишип айтат. Анан кийин ал кичинекей мамалардын тиши болуп жатканын билип калып, кантты ким уурдаганын билип калат. Дароо эле түшүнүп калды. Азамат Салияна эң туура жооп берди. Апарат. Жакшы, ал бер. Мынакей, биздин айнегибиз ачылды. Кана кийинки жастоонун кел Алина. Силердин тапшырмаңар мамалактын жүрүм турумун сүрөттөп бергиле. Кандай жүрүм турум бар экен? Кана угабыз. Мамалак калп айткан, калпыч, жалганчы, соңгол, балды көргөндө соңгол болуп не болсо ошонун баарын билип соңгол көрүп, анан дагы калп айтып, бирөөсү мойнуна албай, Жалганчы да болчу. Азаматсың, жакшы. Айнекти ачып кой. Мамалактын. Кийинки топтон келгиле. Жыл тобундагылар. Кел бул. Кыш тобундагылар. Даясаң. Келе кой. Автор чыгармадан эмнени айткысы келди? Автор Жалдан угабыз. Кандай көңүл бурабыз? Алтын эрежени эске алабыз. Автор жаңада адам мүнөзүн алда балдарын мүнөзүн жаңадагы айландырып акылдуу болгула, таттыны көп жебегиле, кишилерди жуугула деп айткысы келди. Азаматсың, Роберт эң туура жооп берди. Балдар туура жооп берди, Роберт. Демек, автор бизге акылдуу болуңар, кишилерди дайыма жууп жүргүлө деп айткан экен. Кел, тапма. Мамалак аюу болгондо да эмне үчүн жаман адаттарын таштабады? Мамалак аюу болгондо чөптөрдү эмне көрсө баарын жеп жүрчү. Эмне үчүн ошол адаттарын калтыралган жок? Анткени балдын жылдын сезип, балдын эйси келип, Балдар көңүл бурабыз. Мен болду бал жөөйүн деп ошо сөз калып кайра эле бал жеп Жакшы. Демек, мамалак айткан сөзүндө да турчу эмес экен.
kalpıcı da eкен, korkok da eкен, ошондуктан ал жаман адаттарын калтыра алган жок. Балдар, эми айткылачы, биз ушул мамалакка кантип жардам берсек болот? Кантип мамалакты алып келе алабыз доктор үйкүгө? Үйкү дагы деле күтүп жүрөт да, кана кимдин ою бар? Кантип докторду мамалакты куткарсак болот? Роберт? Мамалакты үйүнөн бал берем деп алдап үйгө алып келишибиз керек. Азаматсың, демек алда алып келишибиз керек, Альбина. Dişim ağrıyor diye bazı düşünürüm. Dişim ağrıyor. Sen darlansam, bağlı ceylenden gelip dişlerimle yumsam, oşanda bağlı ceylenge dahi olur. Azamatsың, жакшы. Демек, түшүндүрүп айтышыбыз керек турбайбы, Альбина? Жакшы, азаматсың, келе кой. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма.